Агарып аткан таңдын кызарып баткан күндү көрүп, үй бүлөң менен жашоо өзүнчө бир бакыт. Бирок мындай бакыт ар бир адамдын пешенесинде туш боло бербейт. Бүгүнкү каарманыбыз 12 жыл өмүрүн абакта өткөрүп, бүгүнкү күндө мына ушул өткөргөн өмүрүн өкүнүч менен кабылдап биздин эфирге келип отурат. Ким эле мен, ким болдум программасы, саламатсыздарбы? Мен да жаш болгонмун, эми азыр 60-ка кирип отурам. Жаштык кезде кылбаган иш калбады да. Баштан көп нерселер өттү. Ушу жаман жолдордо жүрүп, акыры келип 12 жыл түрмө болду. Мунун неси? Ушу баягы досум көп деп, досторуңа ишенип жүрө берген эсебинен анча нерселерге көңүл койбой, жаман жолдо жүргөн эсебинен ошол нерсе болду да. Кыргыздарга, кыргыз жаштарыга эмнени айтып кетмекчимин? Ушу таза жүрүп, арактан, мына нашадан алыс болуш керек ичимдиктен. Азыр мына килей жыттагандар бар. Алар бизде да болгон да, жаш балдар болгон. Бул уруксуздукка да апарат экен. Канча жаштар азыр уруксуз жүрөт, баласыз жүрөт. Биз дагы ошолорду ойлобой жүрө берип, жаман жолдо жүрдүк, жакшы жолго да келдик. 12 жыл отуруп да чыктым. Канча убактын кетти, канча өмүр кетти. Эми Кудайга шүгүр дагы эле жакшы. Бирок эми өзүңүн досторуңдан артта калып калат экенсиң. Болбосо эмне менен ушул кармалып түшпөңүз да? Бул кандай болду? Бирөөгө жакшылык кылам деген эсебиден да. Эми ошол убакта мен жакшылык кылам дегенди тескерис түшүп калган экенмин. Бирөөдүн товарын өткөрүп берем деген мында сумкасына. Ал сумкасында көрсө наша болгон экен. Кайсы жакка өткөрөйүн деди? Границадан де. Тажикстандан, жок, Тажикстандан Кыргызстанга эле ошо граница жакта жашайм да. Өткөрүп берип коем деген мен ал жерде мал-пал айдап иштечимин. Атка артып койгонмун, алып келип өзүнө карматып койгонмун. Кийин алар таштап качып кеткен, жолдо тоскон жерде. Баягыда отпечатка меники калып кеткен. Болбосо мен аны эчтеке кылган эмесмин. Анан дагы путубуз ушуде эмне дегенде мен аларга кийим бергенмин. Ошо калың кийим. Ошо кийимден дагы отпечаткалар меники болуп калган. Бул жерде эмне баягы кыргызда ушакчылык кылба деген сөз бар эмеспи? Жок, мен буларды айтып койсом мен ушакчы болуп калам деп айткан эмесмин. Мага убакыт берген 3 айга чейин ойлон деп, 3 айда дагы мен билбейм, меники эмес, көргөн эмесмин, эч кимди дегенмин да. Ошонун эсебинен срокту берди, мен камалып кеткенмин. 12 жыл толук отуруп чыктым. Эми ошол 12 жылдын ичинде баягы биз 100 досум бар, 2000 досум бар дей бересиң. Жок, андай дос болбойт. 100 досунун ичинен 1 досуң гана дос болушу мүмкүн, калганы сага дос болбойт. Башыңа күч келгенде таштап качып кетет баары. Бирөө дагы чыкпайт. Сен оор кыйын күндөрүңө дагы катышпайт. Ошол үчүн досту дагы достой күтө билип, дос болгондо дагы таза иште жүргөндөр менен дос болуп, өзүң таза кармашың керек да. Анан жаман жолдо жүрө берсең, аракты жесиң, нашаны чегесиң, көрүнгөндү урасың, эркекмин деп ал эркекчиликке жатпайт. Эркекчилик башкача болот экен. Мына мен азыр эми Кудайга шүгүр чыктым дагы эле, бирок өзүм үчүн билип койдум да. Ким дос, ким тууган, ким кас, мага азыр баары билинет. Жаштык деп атасыз. Жаштык куракта ошол мектепти бүтүп, бир чоң окуу жайга окуйун деп, менимче армияга дагы барып, кызмат өтөп, мекенди коргоп, мына ушундай этаптардан өтсөңүз керек. Ооба, мен да мектепте окууду анча жокшок кыйраткан эмесмин, бирок спорт жагынан жакшы болгонмун. Мен дагы спортсмен боламын деген ойлор болгон да. Анан армияда жүрдүк. Армияда дагы баягы эле көнүп калган адат, урушуп, согушуп, мушташып, тебишип жүрө бердик. Анан армиядан келген кийин кайра эле баягы досторго капташып кетесиң. Ошолор менен анан баягы көчө жендиси болуп, кылбаганды кылып жүрдүк да. Ошентип жүрүп окуудан да калып калдым. Окуусуз эле тирилик өтө берет деп. Анан кийин көп иштерди кылдык. Үйлөнүп жайлангандан кийин тракторист да болдум, мал да бактым, нефтиде да иштедим. Анда дагы баягы
жаман жолдун эсеби, арактын пайдасы, картанын пайдасы, өмүр бою карта ойнодум бир 30-40 жыл эсеби. Бул жакшылык апарбайт. 30 жыл карта ойнодуңуз? Азы. Азы? Ооба. Ошол эми элге окшоп үй жайымды сатпасам дагы канча тапкан акчалар киреше кирип да кетти, чыгаша чыгып да кетти. Бул баары бир карта менен. Кумар ойну. Бул жакшылык апарбайт. Али сайдыкы сайга, таштыкы ташка дейт. Миллион тапсаң деле ошол өзүнүн жолун таап кете берет, 1 сом тапсаң деле өзүнүн жолун таап кете берет. Ак жолдо иштеп, ак акча тапканга жетпейт. Бул кумар ойнуку, арам акча, бул эч качан акча адамга жукпайт. Пайда бербейт. Ушуларды баштан өткөрдүм, армияда жүрдүм, армияда жакшы служба кылып келдим. Одан кийин жүрүп анан ушул иштер капташты. 12 жыл өмүрүмдү өткөрүп келдим. Кызмат өтөп келгенден кийин бир ошол военный болсом деле болмок деген ойлор болгонбу? Армияны өтүп келгенден кийин мени дагы эмеге милициялыкка кирсең болот деп ошол жака тарткан. Мен ага унабай койгонмун. Жок, мен милиция болсом анда ушакчы болуп калам, бирөөлөрдү каматып коем деп. Наоборот, тетир ойдо болгонмун. Курунабыз тең. Курунабыз. Анан ошентип жүрүп ага да барбай койдум. Кийин анан берки досторго капташтым, окууга барбай калдым. Университетке экзамен тапшырып өтүп коюп туруп, Скилтырныйга барбай койгонмун. Душанбеге, Тажикстанда бул Челалакта. Ошондой бир барып калып, ошол жака тапшырып өтүп барбай койгонмун, окубай койгонмун. Хулиганчылык кылып жүргөн эсебинен баары жактан артта калып кеттим да. Ошентип жүрүп анан капташтык. Эгерде мен ойлоп атам да, азыр ошол дене тарбиядан мыкты болчумун, мектепте окуп жүргөндө эле, андан кийин ошол дене тарбия адистигине дагы өттүм, экзамен тапшырып атасыз. Эгерде ошолордун баардыгын өз учурунда, өз убагында кылганыңызда кандай болмок эле деп ойлойсуз? Өз учурунда болгондо эң жакшы болмок. Бул убактарда Алла билет го, бир Кыргызстанга мындай көзгө көрүнгөн, жок дегенде бир атың чыккан бирөө болуп калам деген ойдо бар эле да. Ошого кудуретим жетет эле. Кийин ошол жаман жүргөн эсебинен ысык суук болуп жүрүп, ооруп да жаттым, өзүмдү өзүм лечение кылдым. 1,5 жыл жатып турганмын. Больницадан да жакшы сакайган эмес, паралич болуп жатып калганмын. Кайра өзүмдү өзүм лечение кылып туруп кеткенмин дагы, ошо кыргызча лечениялар менен. Ошентип жүрүп бара жактан кеч калдык. Ошого кыргыздын балдары кайтар, эми жаштарга ошол динде деле бар го, оорулук кылба, жалган айтпа, ушак айтпа деген. Ошол эң таза. Намазыңды оку, дин жолдо жүр, арактан алыс бол, ичимдиктен алыс болсо, ушундай нерселерге капташпай, таза жолдо жүрсө. Эми жаман жүргөн эсебинен мына отурабыз, азыр эми картайдык, 60га кирип калдык. Азыр айтып атасыз, 12 жыл деп атасыз да? Ооба. Мына ушул 12 жылдык өмүрдү кандай баа бересиз? 12 жылдык өмүрүм өкүнүч менен өтүп кетти. Биринчиден баягы жебеген самсак акча төлөп дегендей кылбаган нерсеге отурдум да. Экинчиден бул 12 жылдын ичинде канча мен досторумдан артта калып кеттим. Эми Аллага шүгүр кыздарымды чыгардым, балдарымды үйлөдүм, ошонун ортолугунда деле. Өзүм көзүм болбосо дагы кирешем болуп турду, аяк бияктан тууган урук бар, эл журт бар дегендей. Бирок көзүң көрүп турган башка нерсе да, өзүң катышып турганың башка нерсе. Балдарың үчүн дагы арман болуп калып кетет экен да. Мен тоюмда болбодуң, же мен бир жакшы иштеримде болбодуң деген нерсе балдар үчүн дагы арман болуп калып кетет экен. Ушундай нерселер менде көп болду. Эми дагы эле Аллага шүгүр, жакшы, бирок өмүрдүн көп жагын кызыктуу жерлерди ойноп жүрүп, өткөрүп жүрүп, кийингиси арман болуп кетти да. 12 жыл кимдир бирөө үчүн аз жыл, деш мүмкүн бирөөлөр үчүн көп жыл болушу мүмкүн да. А кимдир бирөөлөр үчүн 12 жыл өмүр дагы жок болуп атат да. Бул 12 жыл дейт, 12 жыл эмес, 12 күн дагы ал жерлерде отуруш адамга өтө кыйын нерсе.
өмүрүң дагы кетет, ден соолугуң да кетет, нервиң да кетет. 12 жыл деген ооз оңой. Чындап келгенде башың менен тартканда өтө кыйын болот. Ал жакка жыланын баласы дагы түшкүлүк кылбасын. Ошол убактарда досторуң дагы алыстап кетет, туугандарың дагы алыстап кетет. 100дөн 1 калат да. Ошого бая айтып өтпөдүмбү? 1000 досуң болсо, ичинде 1-2 үчөө эле досуң болот. Калганы сенин акчаңа, жумушуңа, күчүңө кызыгып жүрө береттер. Чындап башыңа иш түшкөндө баары чыга качат. Ошо адамзаттын башына туш келгенде үй бүлө, анын ичинде ошо баягы жолдош, жубайлар таштап кеткен учурлар болот да. Таштап кеткендер көп болду. Эми Кудайга шүгүр менин өмүрүмдө эң бечара аялым экөөбүз жашыбыздан баш кушкон элек. Ошол баары оорчулуктарды көтөрдү, чыдады. Ошол 12 жылдын ичинде балдарымды чоңойтtu, тирикилигини өткөрдү, тойлорун бүткөрдү. 12 жыл мени күтүп жүрдү келгенче. Ошол эле убактарда отургандардан да канчаларын көрүп аттым да. Канчалар семьядан ажырашып кетти. Балдары жетим калды. Өлүп кеткендер канча болду, өздөрү буунуп өлүп алгандар болду. Эми кыйын нерсе. Адамдын башына салбасын. Эми биз али Кыргызда эме бар да, башыңа салса көрө бересиң өзүң, бул бактыңа жазылган деп. Ооба, бактыңа жазат, бирок бактыңа да өзүң таза жүрсөң, таза нерсени жазат. Жаман жолдо жүрсөң, ол сага эскертүү, жаман нерсени жазып коет да. Сен өзүң жакшы эле жүрө берсең, сен жок жерден эле камалып кетпейсиң. Ошондой бирөөгө жакшылык кыла коем дейсиң, бирок жакшылык кылганда да жакшы нерсеге жакшылык кылыш керек да. Мен көрсө жакшылык кылам дегенмин, арам нерсеге жакшылык кылып коюптун. Ошолорду жакшылык кылганымды сезген эмесмин, маани берген эмесмин да. Анан мына ошол жерде жанагы адам өлтүрүү, башка менен түшкөндөр менен чогуу бирге турасыздарбы? Ооба, ал жерде ар кандай дүгөр менен түшкөн бар да. Уурулук кылганың да бар, адам өлтүргөнүң да бар, наша чеккениң да бар. Адам түрү менен. Эми ошолорду көрүп отуруп, кээде зенин кейит, жаштар бар. Эми ошолор түрмөдө мындай психологиялык жактан мындай таасирин тийгизбейби? Бузулат. Түрмөдө адамды оңдобойт. Түрмөдө адамды кайра бузат. Нерви кетет, кыйынчылыктар болот. Ооруга чалдыгат. Же болбосо кайра жаман жолдорго түшүп кетиши мүмкүн. Азыр эми не за что эле камалгандар көп болуп атпайбы? Алги жеген бөрү куугунда, жебеген бөрү туткунда дейт. Чындап кылгылты кылгандар көпчүлүгү бошоп кетет. Апатсызда болуп түшүп калгандар көп. Жаштардан ушул баягы адамдын ден соолугуна зыян келтирүүчү каражаттарга көбүрөөк мындай тез берилип кетүүлөр байкалат да. Ооба, бул баягы чөйрөгө карайт. Баягы досторунан эле боло берет да. Бирөө жаман болсо, ал дагы бир тартат, ал экинин тартат, ошентип көбөйүп кетет. Ошол үчүн чөйрөгө карап, досту дагы достой сактай билип, ким дос экенин да билип дос болуш керек да. Анан эми азыр жаштар биз доспуз деп эле бир класста 20 адам окуса, 20 доспуз деп эле чыгып кете берет. Анын ичинен чындап досу бир экөө же бирөө эле. Калганы баягы мен айткандай эле таштап кетет, канча качаткандар, жаман жолдо жүргөндөр. Ошол чөйрөгө карап эме болот да. Ошого жаштарга айтарым, ошо килей жыттабасалар, химикаттарды колдонбосолор, арак ичпесе, наша чекпей, таза жүрсөлөр, ден соолугуга да жакшы болот. Кийинки тукумсуздугуга да жакшы болот. Азыр көптөр тукумсуз болуп атпайбы? Эми мен өзүм арак канчамча ичтим, көп ичпедим, нашасын чекпедим, Кудайга шүгүр ден соолукту карап жүргөнмүн. Ошонун эсебинен азыр деле жакшымын. Болгону менде азыр мына буун оорулар пайда болуп калган. Ошонун эсебинен тренировка андай кыла албайм да. Болбосо дагы эле 60-70 килолук улактарды көтөрүп кете берем, чаап кете берем. Улак чабасыз? Баарына кызыкчымын. Спорт оюнунун баарына кызыгат элем. Өзүм волейбол селем. Легкий атлетикада жүргөнмүн, чуркап жүргөнмүн. Улакта чаап жүрдүм. Мына ушул 60-ка чыктым деп атасыз. Ушул курагыңызда кандай ата болдум деп ойлойсуз?
Эми кандай десем, татыктуу эле ата болдум го деп ойлойм, бирок баягы кылган иштериңди ойлогондо өкүнүп, мындай ошол убактарда балдарга кандайдыр бир жакшы жардамдарымды бере албай калдым да. Ошонун себебинен балдарым да чоң балдарым убагында окуй албай калды булар дагы. Эми азырда Кудайга шүгүр, аяк биякта бүт эле Россияда иштеп калбадыларбы? Ошол жактарда иштеп, тириликтери тың жакшы. Бирок убагында ошолорду окута албай калдым. Ошол нерселер мага арман болуп калып кетти да. Алар да кызыкчы эле да окуйбуз, андай болобуз, мындай болобуз деп. Ошолорду окута албай калдым. Эми калган жагы Кудайга шүгүр, азыр эми үйлөрүм бар, үйлүү жайлуу баары жакшы. Бирок алардын дагы самаган максаттарга жете албай калды да, мен жол тосуп койдум ошолорго. Жардам бере албай калдым да. Ошоңузга өкүнөсүз. Ошого катуу өкүнөм. Өзүмдүн өткөн өмүрүмө да канча өкүнбөймүн, ошо балдардын эмесине өтө катуу өкүнүп калам кээде. Ушул жерден эгер бүгүн ойлонбосоң, эртең чоң катачылык кылып калганыңды сезип калышың мүмкүн экен да. Ооба, кийин сезесиң, кеч болуп калат да. Ошого зарана ойлонуп, ата-эненин айтканын тыңшаган өтө жакшы нерсе да. Эч жаман адам дагы баласыны жаман жолго бар деп түртпөйт. Жакшы жолго дейт, өзү жаман болсо дагы жакшы жолго үндөйт да. Ошол үчүн ата-эненин айтканын кылып тыңшаган жакшы болот. Эми биз баарын өткөрдүк, тыңшабай жүрүп, мына ушул убакыт болду. Урушпа, жөн жүр десе жок, мен күчтүүмүн, мен кыйынмын деп мушташып, көчө жынтысы болуп жүрө берип, ушул иштерге капташтык да. Абдан көрүп бир жерлерге барып окуп, тренировка кылып, элдин астыга чыгып күчтүү болсоң, ал башка болмок экен. Атактан калып десеңиз. Биздики башка болгон да. Эми алда дагы Кудайга шүгүр көп ойлорум бар. Эми бир-эки кичине балам бар, аларды үйлөсөм, окутсам, мен дагы ажыга барып келсем, колдон келсе, жок дегенде бир мечитте бирдекелерди салып берсек, же бир спорт залдарга бир пайдабыз тийгизсек деген ойлор бар. Эми ошолорго Алла жеткирсе жетип калармын. Бизде дагы айыл жердебиз да. Спорт залдар түшөт. Ошол жактарга бир кирешен болот го деп ойлоп турам. Кудай кааласа. Айыл жеринде дейсиз. Айылга салым кошкон сонун болуш керек, Ой, айылга салым кошкон сонун. Өзүң өчүп кетсең дагы атың өчпөйт да. Кичинекейлерин окутайын деп атасызбы? Ооба. Балдарым ийгин кандай, баягы мен оякта болсом дагы эне бар да, энеси бар. Ошонун тарбиясы менен жакшы, балдар жакшы өстү. Баягы окубай калганы гана арман болбосо, тириликтери жакшы. Үйлөрү бар, бала чакасы бар. Азыр 6 балаңыз баары тең окуган эмеспи? Жогорку окуп Жок, экөөсү окуду. Бир балам чоң уулум окуду, окуган менен толук окуй албай калды. Баягы менин болгонукта кыйынчылыктар болгон эсебинен окууду баарын таштап, Россияга ишке кетип калган да. Ошол жакта иштеп жүрүп, энесин дагы бакты, ал жакта мени дагы бакты, өзүнүн семьясын дагы багып атат дагы эле. Анан кийингилери бир кызым окуду. Анын 2 кичинеси бар, азырлар окуй элек. Мектеп бүтсөн иншалла аларды окутам деген ойлор бар. Кандай кесиптин ээсин кылайын деп атасыз ошол? Эми аны Кичинекейиңизди. Кичинекейлерди адам өзү зордоп, мынаны окуйсуң деп окуткан бул жок нерсе. Адамдын өзүнүн таланты болуш керек да. Өзүңдө болсо кайсы убакта болот. Эми бирөөсү окубайм эле деп жүрөт, ал билбейм. Анан бирөөсү медик болом деп жүрөт. Мен окубайм деген толкош, мен мал чарбасын өйүмтүрүндө ал малга кызык да. Бир фермерби, ушундай бир нерсе болом дегендей ою бар. Ал эми кичүү чоңойсоң Алла айтканын көрөбүз да. Фермер уулуңузга кеп кеңеш айтып жардам берет экенсиз да буюрса. Ооба, иншалла ошого эми өзүм менен болот да. Сиздердин айылыңыздарда кайсы чарбачылык өнүгөт эми? Мал, жылкы, топоз, кой, эми кайсы эле малдын түрүнөн түрсөң болот. Эми ошондо выгодасына карап, кайсы мал өнүктүрсөң тез өнүгөт, же болбосо оңой караганга. Анан ар бир адамда өзүнүн мындай эле шыгы болуш керек да.
бир малды караганга өзүнүн чыгы болот. Койду карайбы, же жылкыны карайбы. Бир багытын Бир багыт кармаш керек да. Эмнени ийгиликтүү болду деп ойлойсуз жашооңузда? Ийгиликтүү болгонун жашоомдо эмне эми? Главный мен баягы жаман жолдордон арылып, кайра таза жолго түшүп, дин жолуна түшүп алганым ушул мага ийгиликтүү болду. Экинчиси камакта отурганда билинди да. Менде канча досум бар, канча тууганым бар, ким дос, ким кас экенин ошону билип калдым да. Мурун досуң эле келсе, мен досум деп кете бериши элек. Ал достор башка жагынан дос болуп жүргөн экен да. Баягындай да акчаңа, күчүңө, дагы сен бир пайдаланыш үчүн дос болуп жүрө берет экен. Мен ошолорду билип калдым. Азыр билем ким экенин. Досту кыйынчылык келгенде танда дегендей деңиз, э? Ооба, башыңа иш түшкөндө гана билинет досуң дагы, тууганың дагы. Мындайда билинбейт. Сен колуңан иш келип турган убакта баары сага дос, тууган болуп жүрө берет. Башыңа кыйынчылык түшкөндө так секирип качаттар. 100дөн бирөө же экөө калат да. Ошондой досту да тандай билгиле. Сыр болбосо абактан кийинки жашооңуз кандай өтүп атат? Эмне менен ушул үй бүлөнү багып, эмне менен тиричилик кылып, эмне менен алек болуп атасыз? Азыр мен көбүнчө эле ушу мал менен, стройкада да жүрүп калдым. Алал оокат. Мээнет менен. Мээнет кылсаң кайсы эле жерде. Там саласызбы? Ооба. Стройканын кайсы эле түрүн кыла берем. Анан көбүнчө малга кызыкмын, жылкыга. Ушу жылкы жагын өндүрүп кетсем эле ошого аракет кылдым. Жылкынын эми бүт породаларынан бери билсеңиз керек. Ооба, породаларны, яман оорулары болот. Тапташты билиш керек, жакшы аттарды чыгарып, жакшы жылкылардын породасы чыгарсам деген ойлор бар. Эми Алла насип кылса жетип каларбыз ага деле. Атаңыз менен апаңызга кандай ыраазычылык айтасыз? Атам менен апама эмне, алардын эмгектери эч качан унутулбайт да. Ушунча жашка жеткирди, чоңойтtu, эркек кылып өстүрдү. Кичик уул болгонмун да. Ошо кичик уул болгон эсебинен мен өтө эрке өсүп калганмын. Баягыдай жиндиңдеп көчөдө көрүнгөн, уруп мушташып иштешип келесиң. Катып айтпайт, кояндай болбой деп жакшы жолун айтып коет, бирок тыңшабайбыз. Ошентип жүрүп анан мына ушул иштерге капташтык да. Атамдар өтүп кеткенден кийин анан баягы Кудай берип эле калган да. Койлер кожоң жогунан көрүнгөн жерде урушуп, талашып, мушташып жүрүп, ушул иштерге капташып кеттик, көчөдө жүрүп. Сиз абакка кирүүдөн алдын өтүп Адан 10-15 жыл мурун өтүп кеткен. 10 жыл мурун өтүп кетти. Эгер атаңыз менен апаңыз ошол 12 жыл баштагы окуялардан, учурларда болгондо, балким бул окуяга кабылбайт белеңиз, э? Алар болгондо бул окуяга кабылбасам керек эле. Себеп атам көп дос турат эле да. Бирдей артымдан калбай, көчөдө кечигип калсам да түндө издеп болсо да таап келет эле да. Эгер атам болгондо мындай иштерге капташпайт элем го деп ойлойм. Баягы кароосуз өзүң жоголуп калганда ушундай болот экен да. Оюңа келгенди кылып кете бересиң. Ошол үчүн балдарга атанын дагы өтө мааниси чоң да. Кайда барды, не кылып атат, ошону карап текшерип туруш керек. Башына не ишти өтүшүп атат, бир нерсеге муктаж болуп атабы, же бир нерсени көп мындай жаман жолдордо жүрүп атабы, текшерип туруш керек да. Анан мен балам жакшы акча табат деп эле жата берсең, ал акчаны кайдан таап атат? Уурлук кылып атабы, бирөөдү коркутуп атабы, аны дагы билиш керек, аны тапкан акчасын эле кызыга бербей. Же болбосо менде эчтеке жок деп эле бербей койсоң, балаң не ойдо жүрөт? Башына не ишти өтүшүп атат, аны дагы билиш керек да. Ошол жактарында карап, балдарга фундаменти жакшы куйсаң эле бар нерсе болот. Кичигиден жакшы өстүрүш керек, анын дагы пукта жактарына караш керек. Ашып кеткен жагы болсо кемитип коюш керек, ичине. Жетпеген жагы болсо таап беришиң керек убагында ошону. Ошо жоктук несебиден көп нерсеге капташып кетет да балдар.
урлукка кетип калат, бирөө тоногонго өтүп кетет. Анан оңой акча табышын жолуна кирип кеткенден кийин кайтара албай каласың. Ошол жактарын жакшы карап жүрүш керек балдарды. Жаман жолдо жүрсөң сөзсүз бир жамандыкка капташасың, кайрадан оңдой албайсың. Арман болуп калып кетет кийин. Ошол үчүн жаш кезиңден аракет кылып, анан адам өзү эмгекчил болуш керек, чыдамкай болуш керек. Бирдекени баштап таштап койсоң ал уже болбойт. Баштадың акырына чыгышың керек. Тырышчаак болуп өссүңөр, жаман болбойсуңар да. Мен ушуну айтам балдарга. Аракечти, тамеки. Ал жакты таштап коюткан нерсе ал бир көңүл иши. Арак иштим таштай албадым, сигарет чектим таштай албадым деген ал жок нерсе. Көңүл иш. Чындап таштайм десең таштап коесуң. Аны таштап коюп, анын ордуна ошо арак ичкен акчаңа атаңа, жээнеңе бир кило конфет же кантап алып келип берсең, ал жакшы эмеспи? Батасын аласың. Биздин эфирге келип катышып бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Ошо алдыдагы жашоодо жалаң гана ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ким эле мен ким болдум программасы ушу менен соңуна чыгат. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар, тынч болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен бекем турмуш кечириңиздер.